Нарын телекөрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле өлкө деми маалымат программасы улантат. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Республикадагы 1533 энени Баатыр эне ордендери жана эни даңкы медальдар менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыктарга кол коюлду. Кабарчыбыз дыйканчылыкты багбанчылыкка алмаштырышкандардан кабар алды. Кыжаалат кылган кырсык, Кербен Ала Бука жолунун айрым участкаларына жер көчкүсү түштү. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков көп балалуу энелерди Баатыр эне ордени жана эне даңкы медали менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыктарга кол койду. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64-беренесинин 10-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык бул жолу 7 жана андан көп баланы толук кандуу тарбиялаган 1014 эне Баатыр эне орденине жана 6 баланы тарбиялап өстүргөн 519 эне даңкы медалына арзышты. Кошумча маалымат иретинде алдыдагы жекшембиде өлкөбүздө энелер күнү белгиленээрин айталы. Бирок учурдагы коронавирус илдетине байланыштуу массалык иш-чаралар өткөрүлбөйт. Ыйык корозо күндөрүнө дал келген бул майрамдын алдында Алыскы Актала районундагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерди багышкан энелерге жана томолой жетимдерге материалдык колдоолор көрсөтүлдү. Ал эми Кыргыз өкмөтүнүн бүгүн жарыяланган маалыматтарына таянсак, Нарын облусундагы социалдык жактан колдоого муктаж 26984 үй-бүлөгө олуттуу жардамдар берилген. Теманы баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков улантат. Дару-дуруңузга, тамак-ашыңызга жаратып алыңыз. Алыскы Актала районунун борбору Байет файлындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана томолой жетимдерге дээрлик 40 жыл ушул өрөөнү мугалимдик кылып, кийин ардактуу эшелонго чыккан Фарида Көчөрова акчалай колдоо көрсөттү. Буга чейин ал Чүй облусундагы калктын аярлуу катмарынан жардамына аянбай, алардын урмат сыйына татыган. Ал эми бүгүн төркүндөрүнө мээримин төгүп отурат. Башкалар un май таратып, биз болсо башка муктаждыктарга керек болуп калсын деп накталай акча берели деп ар бир үй-бүлөгө 5000 сомдон берип атабыз. Буга чейин да ушу майда чүйдөй кылып шаардан дагы берип жүрүшчү экен. Анан бияктан да садака кылып берип жүрүшчү, мурунку айда да берип кетишкен. Аздыр көптүр көмөк ретиндеги 600 000 сом айылдагы 120 үй-бүлөгө накталай берилгенден тышкары 7 томолой жетимдерге жергиликтүү банктан депозиттик эсептер ачылып, ар бирине алгачкы топтом катары 5000 сомдон салынды. Эми турмуштун ачуу тагдырына кабылышкан ушул балдарга чын ниетинен жардам берүүчүлөр чыгышса, жогорудагы сумманын үстүнө кошумчалай беришсе болот. Ошентип, алардын колдоолоруна алынышкандар 18 жашка толгондон кийин чогултулган акчаларды пайыздык үстөгү менен алууга же уланта берүүгө укуктуу. Албетте, көмөк көрсөтүүнүн күндөлүк кызыкчылыгы эмес, келечеги эске алынган мындай камкордук жалпысынын ыраазычылыгын жаратпай койбос. Бул жардамды менин балам ушу гемодиализге кирет, ошо балама берген жардам экен. Ушу берген жардамга Аселге чоң рахмат. Ушу канча адамга жардам берсе ошолордун сообу тийсин, Алла ыраазы болсун. Ичине ийгилик каалайбыз. Кеп чындан бузулбайт. Жер шарынын тең жарымынан көбүнө коркунуч туудурган пандемиянын маалында катарында Актала району да бар. Нарын облусундагы муктаждарга 840 тонна un, 4 тонна эт, 30 тоннага жакын өсүмдүк майы, 33 тонна 580 кг кумшекер жана башка азык-түлүктөр таркатылды. Мамлекеттин мындай райымдуулугу ар кандай эл аралык уюмдар жана жогорудагы демөөрчүлөр тарабынан да улантылгандыктан учурда таңсыктык жокко эсе. Социалдык колдоого муктаж жалпы 3796 үй-бүлө бар. Ошонун ичинен бүгүнкү күнгө алганы 2394 түтүн бүгүнкү күндө ар кандай жардамдарды алды. Анын ичинде демөөрчүлөр тарабынан, эл аралык уюмдардан, жеке ишкерлерден, мамлекет тарабынан материалдык резервдик фондунан 1152 түтүн алды. Бүгүнкү күнгө карата 1400 түтүн ала элек, кийинки тизмелерге киргизип атабыз, Кудай буйрса бардыгы. Анткени Теңир Тоо жергесинде акыркы күндөрү коронавирусту жуктуруп алышкандардын көбөйүп жаткандыктары көңүлгө тынчтык бербейт. Учурда бул илетке кабылышкандар Нарын облусунун бардык райондорунда бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Нарын облусу.
Коронавирус демекчи бүгүнкүгө мына ушул ооруну жуктуруп алуунундагы жаңы 29 учуру аныкталса, анын 11-и Нарын облусунан. Аталган аймактан ошондой эле 84 жаштагы жана Бишкектен 55 жаштагы пациенттер каза болушуп, алардын жалпы саны 14кө жетти. Мына ушундай маалыматтар айтылган республикалык штабтын кезектеги отурумунда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Теңир Тоо жергесинде тагыраагы Нарын шаарында кырдаал кооптуу экендигин билдирди. Айрыкча коркунучтуу бул оорунун төрөт үйүндөгү дарыгерлерден жана жаңы эле төрөшкөн энелерден чыгышы мында кайдыгерлик менен көңүл коштуктун өкүм сүргөндүгүнөн кабарлайт. Андыктан ал жакка баш калаадан атайын комиссияны жөнөтүүгө туура келди. Сейчас появляется много вопросов. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев жана коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова башында турган комиссия Нарындагы төрөт үйүнө COVID-19 инфекциясынын келүү себептерин аныктап жатат. Андыктан төрөт бөлүмүндө инфекцияга каршы күрөшүү боюнча эпидемиологиялык чараларды күчөтүү чечими кабыл алынды. Возникновение эпидемической. Климаттык шарты алдаганча катаал Ат Башы районунда быйыл тажрыйба иретинде дүйнөлүк рынокто жогору бааланган чечевица айдалды. Айыл чарба адистеринин божомолдорунда азырынча Теңир Тоо жергесиндеги мындай жаңылыктын ийгилигине кепилдик берүү кыйын. Антсе да ушул тобокелдикке барышкандар оптимисттик маанайларынан жазгылары жок. Ушундай эле опурталдуу кадам жасашып, дыйканчылыкты багбанчылыкка алмаштырышкан Талас облусунун Бакай Ата районундагы эмгек азаматтарынын аракеттерин кабарчыбыз Надырбек Курманбеков жеринде көрүп кайткан. Агдөбө айылындагы бул алмурут багына быйыл 3 жыл болот. Мында алмуруттун талгарка сорту тигилген. 1 гектардан ашык жерге алмурут өстүрүүнү колго алган багбан 3 жылдан бери тыным албай, интенсивдүү бакты болушунча иштетип менет кылат. Жазалды менен баарын иретке келтирип, бутап, бактын арасын тазалаган. Айыл тургуну бул аракетин күзгө чейин улантып, мындагы катар тигилген алмуруттан мол киреше табууну көздөйт. Алмурутка басым кылганыбыздын себеби талгарка сорту өзү алмадан айырмачылыгы булар жылына алат. Цикличность жок. То есть бир жылы гүлдө, бир жылы аз алып, бир жыл көп алып деген жок. Жылына гүлдө, жылына алат. Багбан пайда табуу үчүн бир гана алмурут эмес, таласка өөн учураган шабдаалны дагы өстүрүүдө. Алгач үйүнүн короосуна тигип байкап көргөн. Аракети оң натыйжа берген соң, айылдагы 1 гектарга жакын жерге шабдаалынын 4 сортун олтургускан. Бүгүнкү күндө мээнети жанып, шабдаалылар тегиз мөмө байлай баштады. Киреше жагы мисалы ар кандай болот экен. Бизде бир сорт бар, Элберт деген. Үйдө 2 түйүбүз бар болчу. Жакшы караган жылдары уже 3-4 жылы ошол сорт мисалы 2-3 миң сомго чейин ар бир түйү киреше берип атты. Эми ал албетте үйдө бөбөлөп бакканда, бирөөндө чүрбө жакшынакай бакканда ошондой болот экен. Анан моу талаш шартында интенсивный садоводство кылгандан кийин эми ошого жетпесе да жарымысын береби деп тигип атабыз, үмүтүбүз ошондой. Багбандын бул аракетине өткөндөгү суук аба ырайы терс таасирин тийгизген. Андан улам үшүктөн бактардын гүлүн сактап калуу үчүн дары дармектин түрүн чачып көргөн. Бүгүнкү күндө бул интенсивдүү бакта алмурут шабдаалдан тышкары карагаттын дагы түрү бар. Багбандардын үй бүлөсү акылдашып, ушундай ыкмада карагатты өстүрүп баштады. Баары тегиз мөмө алган. Агроном адистерин айтымында аз жерден көп киреше табам дегендер бак өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын колдонушу керек. Бакты туура сугарып, минералдык жана органикалык жер семирткичтерди колдонуу зарыл. Аны менен катар зыян кечтерге каршы препараттарды убагында чачуу керек. Эң негизгиси бактын аймагы таза болушу шарт. Бул киши менен иштешкенибизге да 2 жыл 3 жыл болду. Арасында бир чөбү жок. Мынакей таптаза бул бакты оорулардан, мынакей зыянкечтерден абдан коргонуунун бир эмеси да жолу. Себеп дегенде бул бактар канчалык бактын арасы таза болсо, мисалы ошончолук түшүмдүүлүк дагы ошончолук өйдө болот. Бүгүнкү күндө багбанчылыктын көзүн тапкан айыл тургуну билгенин жасап, билбегенин адистерден сурап аракетин көрүп келет. Белгилей кетсек, жакынкы жылдардан бери Талас облусунда бак өстүрүүгө басым кылган багбандардын саны көбөйүүдө.
Ал эми Ош облусунун Кара Суу районундагылар мөмө жемиштеринин алгачкы түшүмдөрүн жыйнашып сатыкка алып чыгышууда. Алардын бири Арапбай Жапынов өстүргөн колпунайлар дандуу да, даамдуу да болгондуктан аларды кардарлар канын жерге тамызбай жеринен алганга кезекте турушат. Эгер чарчоо эмне экенин билбеген бул каарманыбыздын өзүнө таандык өсүмдүктөрдөн экинчи жолу да түшүм аларын көңүлгө түйсөк, үй бүлөлүк бюджетине арбын киреше түшөөрү түшүнүктүү. Арапбай мырзанын бул жерге клубника эккенине 5 жылдын жүзү болуптур. Быйыл 5-чи жылкы түшүмүн алып жатат. Бул жердин эскилиги жеткенине байланыштуу анын жанына эле 50 сотук жерге быйыл дагы жаңылап клубника экти. Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн тургуну Арапбай Жапынов үй бүлөсү менен күндө убакыттын көп бөлүгүн ушул кулпунай талаасында өткөрөт. Анткени бышып жетилген кулпунайды өз убагында жыйнап алуу керек. Анын кулпунай чарбасы көптөргө маалым. Жаз келери менен эле жашоочулар кулпунайын сурап баштайт. Айтымында базарга жетпей эле жеринен сатып алгандар көп. Учурда килограммын 120 сомдон сатууда. Бул мен эккенден бери базар көрүлөт клубника. Ушул жолдун боюнда болгон үчүн уже 5 жылдан бери клиенттер үйрөнүп калды. Бир 10 күндөн бери сурап атат, качан пышат, пыштыбы. Эми бүгүн кече 1-2 челек терип бердик. Эми азыр дагы неме кылып атабыз. Анан 120 сомдон сатып атабыз килограммын. Арапбай мырзанын багында шабдалы жана алма көчөттөрү да бар. Тажрыйбалуу дыйкан жерди үнөмдөө үчүн бактагы көчөттөрдүн арасына дагы кулпунай эккен. Маектешүү учурунда кулпунай эгип пайда тапса болоорун айтты. Анткени чыгымы аз, калктын дагы талабы жогору экендигин белгиледи. Арапбай мырза азыр үй бүлөлүк кирешесин толуктап жатат. Клубниканы бу жерде жыйнасам алмада 1-2 жылдан мөмө кирет, Кудай кааласа. Быйыл кирди алмалар мөмөгө, шабдоллар мөмөгө кирди. Мынарда кокон гилаштары бар. Олар да 2 жылдан кирет. Уже мына жер жыйнагандан кийин бул жак мөмө берип калат. Бул жерде огород деле болбой калат арасында. Ошон үчүн нарактан ашык жерге 50 сотке дагы эктим клубника. Азыр кулпунайдын алды бышты. Жакынкы күндөрү бышым башталса, жардамга жакындарын чакырабыз дейт. Арапбай мырзанын 4 кыз, 1 уулу бар. Балдары дагы мөмө жемиштерге жакын болуп, жыл сайын ушул мезгилди күтүшөт. Жаз келери менен ата-энесине көмөктөшүп баштайт. Кичинекей балам да келип эле жүгүрүп огород кирет, чуруккап. Кызым да кичинекей 1 жаш 8 ай кызым бар. Ол да жүгүрүп клубникага кирет го. Жейт, ошолор жакшы көрөт. Арапбай Жапынов учурда кулпунайдын күзгү сортундагы өстүрүп жатат. Шабдалы алма багында түптөп, калкты табигый таза продукция менен камсыздоо негизги максаты. Мындан тышкары кайра иштеп чыгаруу багытында да ишкерлик кылууну пландап жатат. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар. Тилекке каршы аба ырайынын кескин бузулушу жана анын кесепетинен сел жүрүү коркунучунун күтүлүшү алдын алуу жана сактануу чараларын көрүүгө аргасыз кылат. Мисалы, кече Кербен Алабука жолунда казылып жаткан туннелге түшкөн жер көчкү иштин илгерилешине сезилерлик кедергисин тийгизди. Эми зыян тарткандарын кайра калыбына келтирүүгө убакыт кетип, тиешелүү жумуштар бүткөрүлгөнчө бул участкада кооптуу жагдай өкүм сүрмөкчү. Окуя болгон жерден кабарчыбыз Абдумомун Калбаевдин репортажы. Ак Сый районунун Кашка суу аймагына караштуу Тосту участкасындагы Актырек участкасынан жер көчкү жүрүп, 4 участокту көчкү каптап калган. Мында жашаган 13 кожолукка зыян келбеген. Көчкү жүргөн жерге эл там салып жайгаша элек болгон. Бирок олтургузуп койгон бак көчөттөрүнүн эч нерсе калган жок. Көчкү келип Тостуга өтүүчү жолду бууп калган. Ал эми Актырек Ринжит каналынын көчүп түшүп кеткен участкасы айдоочуларды абайлап жүрүүгө аргасыз кылууда. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жардамы менен жол талаанында тургандыгын Кашка суу аймагынын башчысы билдирди. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай 3 бош огородду басып калган. Ошондой эле көчкү жүргөн жерден ошол бир огород көчүп түшүп келген. Мына азыр биз бардык документтерди өзгөчө кырдаалдар министрлигине даярдап жөнөттүк. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр ушул Кашка суу айыл өкмөтүнө
күйүүчү майдан жардам берип атат. Учурда көчкү жүргөн аймактарды атайын түзүлгөн комиссия өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү менен келтирилген чыгымдар эсептелип, зыяндарды четтетүү аракеттери көрүлүп жатат. Ак Суу районунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жер көчкү жүрүүчү кооптуу жайларда жашаган калкка да сак болууну эскертип жатышат. Анткени жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймактарда 142 кожолук калк жашайт. Тынымсыз жааган жамгырда көчкү коркунучун пайда кылууда. Эл каттаган жолду басып калган жер көчкүдү 1350 куб болжолду көчкү бар бүгүнкү күндө. Бунун тазалоо иштери боюнча айыл аймактан техникалар тартылып, жолду убактылуу беришти. Андан кийинки иштерин жолду толугу менен ачуу иштерине тийиштүү документтер жасалып, биздин министрлик тарабынан күйүүчү май бөлүнүп берилмекчи болуп атат. Кашкар суу айыл аймагынын Өлөң булак айылында да жер көчкү коркунучу бар жерлер бар. Анын баары азыр көзөмөлдө. Ошентсе да сактыкка кордук жок дегендей, андыктан баардык тургундарды адистер сак болууга чакырат. Байгаздар Айымкулов, Омон Калбаев, Нурболот Мамметалиев, Ак Суу району. Айрым аймактары жакындагы эле жаратылыш кырсыгынан жабырланган Баткен облусунда 1-майдан тарта 2900 мекеме ишканалар кайрадан өз иштерин башташты. Алардын басымдуу бөлүгү калкты тейлөө кызматтары жана бир азы айыл чарба сырьеолорун кайра иштетүүчү объектилер. Кайра иштетүү демекчи Ысык көл өрөөнүндө аргандай таштандыларды эл чарбасына пайдаланууга ылайыкташтыруучу заводду ачууга аракеттер жасалууда. Анын акыбети кандай болот? Кабарчыбыз Мунара Жеңишеванын көз карашында. Каракол шаарынын тургуну Алина Осмонбаева 5 жылдан бери облусубуздун өзгөчө Каракол шаарынын тазалыгына өз салымын кошуп келет. Алгач ишти баштаганда картон кагаздарды гана алып баштаган. Убакыттын өтүшү менен таштандылардын экологияга зыянын тийгизип, айлана чөйрөнү гана булгабастан ошол эле учурда бир кыйла жер аянтын ээлеп жатканын көрүп, көйгөйдү чечүү аракетин көрө баштаган. 4 бала иштейт. Көп жылдан бери иштетебиз. Ушундай переработка мусора, пластиковый бутылка, картон, стеклянный бутылкаларды алып, ошолорду пресстеп, ана заводторго жиберебиз да. Бүгүнкү күндө Каракол шаарында таштандыларды кайра иштетип чыга турган завод жок. Бирок мурдагыдай бардык керексиз буюмдар ыргытылбай, айнек жана желим бөтөлкө, жарактан чыккан пластмассалык идиштер, целлофандар жана темир тезектерди сатып, акча каражатын табууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жаңы баштаганда бул Каракол шаарынан эле алчубуз да бул сырьеолорду. Башында биз коробка эле алып иштегенбиз. Андан кийин жүрүп отуруп, жанагындай баклажка көчөдө жаткан салафандарды, азырынча пока упаковканын салафандарын алатабыз, но будущем дагы жанагындай көчөдө учуп аткан полиэтилен салафандарды алып баштайлы деп атабыз. Ишкер айымдын айтымында алгач ишти баштоо кыйынга турган. Ал эми бүгүнкү күндө шаарга жакынкы 3 район жана 17 айыл менен кызматташып келет. Эгерде кардарда 50 килограмм картон же башка сырье болсо, өздөрү жеринен барып алып кетишет. Жакынкы аралыкта эле базардан 4 контейнер алып, макулатура, коробка, металл алына баштады. Бул жагдайды алгачкы кезекте базардын тазалыгына болгон камкордук катары бааласак болот. Бул жерден ушу базардын тегереги аябай кир болуп, эпидемия болуп атпайбы? Эми өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ошол тегеректерди тазалап, Каракол шаарыбызды тазалыкка алып келели деген эме менен ишкерликти алып барып атабыз. Кимде ушундай сырьеолор болсо, барып үйүнөн салып кетебиз. Силерге да пайда болот, коомчулукка да пайдасы тиет. Ушул эле жерден силер өзүңөргө пайда да келтирип аласыңар. Таштанды маселеси аруак көйгөй жаратып, ыкчам кадам жасоого, кайра таштанды иштеткен технологияларды тезирээк өздөштүрүүгө негиз салып келет. Жеке ишкер дагы бул багытта бир топ долбоорлор менен иштеп, натыйжалуу көрсөткүчтөргө жетишүүдө. Азыр чогулган сырье Бишкекке жөнөтүлүп жатса, убакыттын өтүшү менен ишкана Каракол шаарында ишке кирерине үмүт чоң. Миргүл Жеңишева, Алтынбек Исаев, Айнура Орозобекова, Каракол шаары. Көл кылаасынан даярдалган мына ушул материал бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Биздин программаларга сиздер ошондой эле Facebook жана YouTube баракчаларынан да ортоктош боло аласыздар. Саламатта калып, амандыкта көрүшөлү.